Жумшак көндүмдөр жөнүндө подкасттар. Арбаңыздар, ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн биз сиздер менен чогуу баарлашуу көндүмүнүн экинчи бөлүгүн баштап отурабыз. Буга чейин биз кызуу маек болгон. Анан бүгүн болсо сиздер менен чогуу кайрадан экинчи бөлүктө АХКЖ эксперти, жумшак көндүмдөр боюнча тренер Сейил Калдыбаева менен маекти баштаган турабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Канат? Саламатсыңарбы көрүүчүлөр? Кайрадан жүздөшүп отурганыма абдан кубанычтамын. Биз биринчи бөлүктө буга чейин көп кызуу талкуу жараттык. Анан экинчи бөлүктө болсо биз азыр кунт коюп уга билүүгө келгенбиз. Ооба, биринчи бөлүктү бир аз эскерте кетейин. Негизи эле баарлашуу бул жашообуздун негизи деп айттык. Көп нерсенин ачкычы дедик. Анан анын ичинде негизги көндүмдөр бул деген бир ыргакка түшө билүү, анан ойлорубузду иреттөө деп айтканбыз, анан кунт коюу уга билүүнү бир аз жыйынтыктап келатканбыз да. Деги эле кунт коюу уга билүү бул абдан зарыл баарлашууда керектүү көндүм. Анткени биз башка адамды угуп жатып, аны мен сени түшүнгөнгө аракет кылып атам, мен сени сыйлайм, мен сени баалайм деген кабарды кошо беребиз да. Демек, кунт коюу уга билүү эки адамдын ортосунда ишенимдүү мамилени жарата турган курал деп да айтсак болот. Ал эми ишенимдүү мамилени куруу бардык жерде өтө керектүү, өтө маанилүү. Ошол эле үй бүлөдө, ошол эле коллегалардын арасында, эгер мен бир жетекчиликти ээлейм десе, анда жетекчи эң биринчиден кунт коюуга билиш керек да. Ошондуктан бул нерсеге жумушчу болсун, кунт коюуга билиш керек. Баары билиш керек, а жетекчи андан бетер эки эселеп талап кылынат да. Бизде көп учурда жетекчилер тескерисинче сүйлөйт. Жумушчулар уга билиш керек. Тескерисинче болуш керек. Негизи уга билгенди, кунт коюуга билгенди үйрөнгөн жетекчи бул эң мыкты жетекчи да. Ошондуктан бул биздин балдарыбыз кичинекей мындай өспүрүм кезинен өзгөчө укканды үйрөнсө, мисалы, ошол эле классташы менен сүйлөшүп атканда уга билүү менен ошол классташынын сыйларын, бааларын жана анын ою ага баары бир эмес экенин көргөзөт да. Ал демек эмне болот? Мамилелерге жол ачат. Көп адамдар ошол адамга тартылып турат да. Көп адамдар тартылып турган адам, көп адамдарга сен кунт коюуга билүү менен керек болсо таасир эте аласың, ал адамды көптөр ээрчигенге даяр болот. Демек, лидер болууну эңсеген өспүрүмдөр, кыялданган өспүрүмдөр кунт коюуга билүү, ойлорун иреттөө менен эле көп адамдарга таасир этип, аркасынан көп адамдарды ээрчитсе болот да. Бул эң керектүү жумшактуу көндүмдөрдүн бири. Дагы бир дайыма ушул темада сүйлөшкөндө бир ырсаптарды кошкум келет да. Менин Рахат Жуманазарова деген группалашым бар эле. Ошонун азыр мага башымды жөлөп алып ыйлаганга ийин керек. Ким болсо ошол болсун, атын деле айтпай эле койсун дейт. Болгону болгон эле мен ыйлап бүткүчөктү ийинин тосуп койсун деген. Жакшы бир ырсаптары бар эле да. Азыр мен кээ ырсаптарын айткан жокмун. Бунун мааниси эмнеде? Кээде бизге кулак анан ийин эле керек болгон учур болот да. Ошондуктан биз эгер ийгиликтүү, биз адамдарды тартып турган, биз көптөр менен дос болгубуз келген, мындайча айтканда коммуникабельный адам болгубуз келсе, анда биз кунт коюу уга билгенди үйрөнүшүбүз керек. Кулактарды чоңойтуш керек да. Сиз айтып атсаңыз эстеп кеттим. Мектепте окуп жүргөндө классташым бар эле да. Эмне айтсаң дагы аны кунт коюучу, анан сага жардам берүүгө аракет кылчу эле да. Анан бул негизи бул талантпы же бул мындай берилген баягы дар деп коет го. Мына ушул нерсеби же муну биз бул ата-энеден сиңирилиши мүмкүн. Балким анын ата-энеси жакшы кунт коюп угуучулар болгон. Анан сиз аябай сонун белгилеп кеттиңиз, Канат. Кунт коюуга билген адам башка адамга эмне жардам керек экенин баамдай алат да. Укпаса, ал адамга жардам керекпи, кереги жокпу, ал адамдын эмне муктаждыгы бар, ал адамдын ою кандай. Негизи эле кунт коюуга билүү адамды терең таанууга жакшы жол ачат. Кунт коюуга билүү адам менен тим эле терең мамиле түзгөнгө аябай жакшы жол ачат. Сырыңды ачканга, сырдашканга. Демек, бул өтө маанилүү жана керек десек болот. Кунт коюуга билген адам маектешинин эмоцияларын жакшы байкай алат. Кунт коюуга билген адам ачык жана жабык суроолорду бере алат да. Мисалы, кунт коюп укпасаң, сен ал адам менен маекти улай албайсың. Анткени ал адам эмне деп сүйлөп атканын кое бербейсиң.
Анан кечир койчу эмне деп айттың дегенде ал экинчи адам сага жабы алат. Жана экинчи ал адам сага сүйлөгүсү да келбейт да. Конт коюп угуп, Канат, сиз мындай дедиңиз го, ошол жөнүндө көбүрөөк айтып бересизби же ошол жөнүндө мен кызыктар болуп калдым. Же ошол жерде мен канча жардам бере алам дегенде, бул адам мени аябай угуптур деп анан ачылат, чачылат дегенде анан экөөңөрдүн ортоңордо орусча айтканда доверительный, ишенимдүү бекем мамиле курулат. Бүгүнкү күндө ишенимдүү бекем мамиле куруу өтө керек, өтө маанилүү да. Кийинкисине өтө турган болсок, сөздөр, сиз биринчи бөлүгүндө сөздөр жөнүндө баса белгилеп кеттиңиз эле да. Баарлашуу бул сөздөр элеби деп. Бирок сөздөргө чейин биз бир нечесин атап кеттик. Демек баарлашуу бул сөздөр менен эле чектелбейт. Бирок сөздөр дагы чоң роль ойнойт. Себеби баарыбыз билебиз, сөз өлтүрөт, сөз тирилтет, сөз күч берет, сөз кадимкидей демиңди өчүрөт. Сөз менен адамды жок кылып да койсо болот да. Талкалап койсо болот. Сөз ушунчалык күчтүү, сөз материалдашат. Биз кээде ойлонбой эле оозубуздан сөздөрдү автоматтык түрдө чыгара беребиз. Маани бербейбиз, эмне сүйлөп атабыз, эмне коюп атабыз. Бирок биз өзүбүздүн жаш чагыбыздан баштап сөздөрүбүздү дагы көзөмөлдөгөндү үйрөнсөк, сөздөрүбүздү мындай туз менен татытып сүйлөсөк. Карасаңыз, туз менен, калемпир менен эмес. Туз менен. Биздеги тилекке каршы тамакка туз кошпосо баягы даамы жок дегенде, Туптуура. Сөздү даамдуулап бериш керек. Кичине бирок маанилүү. Сиз айтып атсаңыз, эсимде өспүрүм кезде мен кичине тентек балдар менен чогуу жүрүп калдым. Анан бир улуу агам айтты эле да, Канат, бул сенин бул досторуң эмес, бул сенин кругуң эмес. Сен ойлонушуң керек деген мага аябай таасир берди эле да. Ошол сөз менин жашоомду өзгөрткөнгө кийин жардам берди. Ошол сөз бүгүнкү күнгө чейин эсиңизде экен да. Канат, бул сенин чөйрөң эмес. Көрдүңүзбү? Негизи эле биздин качандыр бир кезде айткан сөздөрүбүз адамдын жүрөгүндө түбөлүккө жашашы мүмкүн да. Ал негативдүү, ал позитивдүү, билесизби? Тилекке каршы көп учурда негативдүү сөздөрдү сактап жүргөнгө биз эмнегедир жөндөмдөбүз да. Жагымсыз элестер коштойт бизди. Ошол негативдүү сөздөр биздин өзүбүзгө карата баабызды талкалайт. Негативдүү сөздөр кыскасы биздин кендирибизди кесип коет да. Ошол себептен баарлашууда биз сөздөрүбүз менен иштеше билишибиз керек. Анан сиз аябай жакшы мисал келтирдиңиз. Ар бир сөзүбүз адамдын жүрөгүндө түбөлүккө жаман болсо да, жакшы болсо да түбөлүккө ээрчип барат. Жана биз сырттан уккан сөздөр биздин ички диалогубузда болот. Мисалы, адам ичинде ойлонот, мен колуман келбейт, баары мен кыла албайм, койчу, ошону мен кыла алмак белем деген сөздөрдү адам өзүнөн өзү бир боштуктан же бир асмандан албайт да. Ал качандыр бир кезде ата-энесинен уккан же кошунасынан уккан же болбосо ошол эле сен укмушсуң, сенден укмуш адам чыгат, Мисалы, Канат, чөйрөңө кара. Чөйрө сага чоң таасир этет деген сөз. Туздуу бадыраңдардын арасына свежий бадыраңды кошуп койсоң, ал кааласа да каалабаса да эмне болот? Туз болот. Туз болот. Ал канчалык койчу, мен баары бир булардан өзгөчөлөнүп турам, мен баары бир туздалбайм десе дагы ал туздалат. Бир сутканын ичинде туздалат да. Ошондуктан өспүрүмдөр чөйрө тандоодо дагы абдан ушул жагын мындай ылгай билиш керек. Анткени чөйрөң кандай болсо, сен ошондой болосуң. Анан чөйрөңдүн кандай лексикону болсо, сөз куржуну, ар бир адамдын сөз куржуну бар. Ал куржундун ичинде сөздөр бар, сөз байлыгы деп коебуз же болбосо. Ошол себептен адам ийгиликтүү болгусу келсе, сөз куржунун байытыш керек. Анан менин сөздөрүм адамды өлтүрөбү же курабы же жаралайбы же айыктырабы? Ошол нерсеге дагы маани бериш керек. Эгер адам жаралай турган, кура турган, адамга дем, шык бере турган сөздөргө сөз куржунун байытса, ал адамга тартылып турат. Ал адам кандай интервьюга барбасын, собеседованияга барбасын, кандай чөйрөгө кирбесин, ушул адамды уккуң эле келет. Ушул адам менен аябай сүйлөшкүм эле келет. Ушул адам менен сүйлөшкөндө тим элечи, жан дүйнөм жыргайт да. Сүйлөшүп эле отурсак. Мисалы,
Бул мактангандык эмес, бирок мен баарлашкан адамдар ушул пикирди көп айтышат да. Демек мен мындан эмне, менин сөздөрүм адамга жугумдуу, жагымдуу экенин байкасам болот да. Ошондуктан урматтуу өспүрүмдөр, сөз куржунубуз менен иштейбиз. Негативдүү, силерди кооздобогон, силердин деңгээлиңердин төмөндүгүнөн кабар берген сөздүн баарын куржундан алып чыгып ыргытыш керек, коштош керек. Ал эми башка жакшы сөздөрдү каяктан табыш керек деген суроо туулат да. Башка сөздөрдү биздин улуу жазуучубуз, мисалы Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын сунуш кылам. Эгер кыргыз тилин байыткысы келсе, видеолорду көрүүгө сунуш кылам, аудиал, визуал деп бөлүнөбүз. Билим алуу стилибиз да бизге ар кандай да, мисалы кай бирөөлөрүбүз укканда көбүрөөк өздөштүрөбүз, кай бирөөлөрүбүз окуганда көбүрөөк өздөштүрөбүз, кай бирөөлөрүбүз кинестетик деп коет, кол менен жазганда көбүрөөк өздөштүрөбүз да. Ошол стилибизди аныктап алып туруп эле, эгер укканда көбүрөөк өздөштүргөн болсок, анда көбүрөөк аудио китептерди окугула, видеолорду окугула, көргөндө болсо китеп окугула, видеолорду көргүлө, жазганда колуңар менен жазагыла дегендей да. Жазап атып сүйлөшкөндө көбүрөөк өздөштүрөт. Демек, эмне кылат экенбиз? Сөздөрүбүз менен сөз куржунун байытабыз. Жакшы. Альберт Эйнштейн мынтип айткан экен да. Мен дейт, ушул азыркы атактуу болгонума бир учурда мага бут тоскон адамдар мени корчуткан, аларга мен ыраазымын дептир да. Анан бул өспүрүмдөрдүн ошо айланасындагы адамдарда мисалы таасир берип, мисалы азыркы биздин ушул видеону көрүп, кой мен мындан кийин мына ушундай болоюн деп таасирленди да. Анан сиз айтмакчы, ошол бадыраңдын ичине түшкөн жаңы бадыраңдай болуп баштады жакшы эле. Бирок кайрадан эле баягы эле көндүмгө түшүп кетти. Мына ушул учурда чөйрөнү алмаштырыш керекпи же адам өзү өзгөрүш керекпи? Негизи чөйрөнү алмаштырыш өзгөчө мектепте окуп аткан болсо кыйын, качып кете албайт же мектепти таштап кете албайт же просто эле ошол жашаган жерин алмаштыра албайт дегендейчи. Ошондуктан биз көп учурда мен эмнени өзгөртө алам, кээде биз кырдаалды өзгөртө албайбыз, бирок кырдаалга карата мамилебиз менен иштесек болот. Чөйрөм жалаң негативдүү сөздөр сүйлөгөн чөйрө болсун, сөгүнгөн, жана паразит сөздөр деп коет го, ошондой сөздөр сүйлөгөн чөйрө болсо ойлонсо болот да. Мен бул чөйрөгө кантип жаңылык алып келсем болот, же бул чөйрөдөн мен көбүрөөк таасир бере алагыдай кандай кылсам болот, же ал чөйрөдөн кадимкидей акырындык менен алыстаса болот. Эгер таасир бере албайм, тескерисинче алар мага таасир берип атат десе, эмнеге болбосун башка чөйрө издегенге. Негизи макул мектепти алмаштыра албайт, бирок ошол эле ийримдер бар. Айыл жергесинде балким кичинекей, бүгүн Кудайга шүгүр, көп жерлерде мени кубандырат, кичинекей волонтерлор же болбосо мектептин жигердүү окуучулары кичинекей клубтарды ачкан, китепканаларды ачкан. Деги эле ар бир коомдо мыкты чөйрө бар да. Демек ошол чөйрөгө умтулуш керек, ошол чөйрөгө аралашканга аракет кылыш керек. Көбүрөөк тилекке каршы китепке кызыгуу бизде азайып баратат, бирок ошол нерсени китеп сүйүүчүлөр болсо ошону өнүктүрүш керек да. Китеп окуганга кызыктырып бири-бирин. Мен жакында эле каяктан окуп калдым. Бир жумада 2 китеп окуган окуучуга аябай чоң белек сунуш кылышат экен. Бул стимул, мотивация да. Анан окуучулар кадимкидей бир жумада 2 китеп окуганга аракет кылышат экен. Бул деген белгилүү Бен Карсон деген хирург, нейрохирург, дүйнөдөгү эң биринчи сиамские близнецы деп коет, жана баштары биригип калган эгиздерди бөлүү операциясын кылган хирургдун автобиографиялык видеосун көргөндөн кийин ошол жактан идея алып, анан кээ бир өспүрүмдөр ушундай клуб, китепкана клубун уюштуруп, анан ошол нерсе аркылуу сөз байлыгын арттырышкан экен. Ошол нерсе аркылуу жана мен буга чейинки биринчи бөлүктө айтып кеткен ой жүгүртүүлөрүн тазалаган экен. Мындайча айтканда, мен эмне маалымат жеп атам. Анткени ал сөз болот да. Ооба. Ошого көңүл буруш керек. Эгер мен жалаң гана жанагы TikToктогу болор болбос жалаң жаргондорду чагылдырган видеолорду көрүп атсам, менин сөз байлыгым ошого өтөлөт. Эгер мен интеллектуалдык бир видеолорду көрүп атсам, менин сөз байлыгым ошого өтөлөт дегендей. Мен эмнени окусам, мен эмнени көрсөм, бүт сөз байлыгыма, сөзүмө таасир этет. Сөз түздөн түз биздин коммуникативдүүлүгүбүзгө, сүйлөшүүбүзгө, баарлашуубузга таасир этет. Кадимкидей бир байкадыңыз беле? Кайсы бир адамдар менен сүйлөшкөндөн кийин бул жериңизде бир жаман из калат да. Жагымсыз. Көкүрөктө бир нерсе калып калат.
Көп учурда биз өзүбүз түшүнбөй калабыз да, эмнеге мындай болуп калды деп. Анткени ал адамдар кекер, мындай тамашасынын аркасында бир какшык, шылдыңдоо басымтуу камтылган сөздөрдү айткандыктан сен ал адамга экинчи жологуң келбейт. Эгер биз өзүбүздүн сөздөрүбүз менен иштешпесек, анда биз адамдар бизден алыстайт да. Бунун албетте адамга жалгыз болуу жакшы эмес. Адам эл менен эл болот. Адам коллектив менен коллектив болот дегенде, адам болот деген. Адам бул мындай социалдык социумга аралашып туруш керек, коомго аралашып туруш керек да. Ал үчүн өзүн комфорттуу сезиш үчүн, ошол коомдо ордун табыш үчүн, коомго керек экенин сезиш үчүн адам өзүнүн коммуникациясы менен, өзүнүн баарлашуусу менен, баарлашуу жөндөмдөрү менен иштеш керек. Анын бири мен жанатан бери айтып аткан сөз. Жакшы. Сөз бул күчтүү курал деп айтып кеттиңиз. Чынында эле биз баягы ойлогон оюбуз акырындык менен материалдашат экен да, каалайбызбы, каалабайбызбы. Андан ары улантсак, бүгүн биз болсо азыр дене тили боюнча дагы кийинкисине токтолсоңуз. Дене тили аябай, мага ушул нерсе аябай жагат. Мисалы, баятан бери мени байкадыңыз болуш керек, колдорум иштеп, микрофонду бир нече жолу сүзүп алдым. Анткени бул бизден бөлүп койгус. Бул нерсе адамдын жеткирейин деген оюн дагы бекемдейт. Бул адамдын макул эмесмин деген пикирин дагы бекемдей турган нерсе да, башкача айтканда. Анан бир кызыктуу статистика айтайынбы? Негизи эле 100%дын ичинен 55% биздин дене тилибиз роль ойнойт экен да. 55%. 55. Ал эми 38% үндүн тону. Карасаңыз, үндүн тону дагы бул кайсы бир деңгээлде дененин тилине кирип кетет да. Дене тили менен үндүн тону 38-55. Анан мунун ичинен 7% сөз. Таң калыштуу. Сөз маанилүү дедик. Бирок эгер мен азыр отуруп алып эле эмне мынча бир жерде монтиктеп алып эле, саламатсыздарбы, мен силерге бүгүн баарлашуу жөнүндө айтып берем, баарлашуу мондай болуп бөлүнөт, бир тондо эле эч кимди карабай эле, колдорум кыймылдатпай эле сүйлөй берсем эмне болот? Токтотуңуз. YouTube чыгабы каяка чыгат, бирок дароо өчүрүп да айланайын, муну ким чакырган, эмнеге чакырган жана эмне деп сүйлөп атат депчи. Мен бул жерде баятан бери сүйлөп атканда тонум өйдө ылдый кетип атты, денем кыймылдап атты, колдорум, жест, мимика, мунун баардыгы мен айтып аткан ойлорду бекемдеп, тастыктап, ошол жака басым коюп кайсы бир оюма негизи атайын адистер бар. Адамдын мимика, жестин карап туруп, ал ошол сөзүндө дагы эмне камтылганын окуй турган адистер бар да. Демек, биздин денебиздин тили көп пайыз роль ойнойт. Демек, бул эмнеден кабар берет? Денебиздин тили менен дагы эңсеп, жаңсоо, кабак, каш, үндүн тону менен иштешибиз керек. Өзгөчө кыз балдарга, албетте бул эркек балдарга да тиешелүү. Мисалы, ажаан деген сөз бар. Бул эмнеге айтылган? Үнү ачуу, кыйкырган, бир нерсени түшүндүрүүдө сөз түрдө жогорку тон менен сүйлөгөн адамдарга ажаандык деген сапат берилген да, жагымсызчы. Демек, мындай эмоционалдык интеллектиси жогору адам канчалык нааразы болуп турса дагы жакшынакай тон менен туура сөздөрдү тандап туруп өзүнүн оюн билдире алат. Мисалы, мен жакында эле өзүмдүн кайсы бир компанияда жетекчи менен бир учур болуп калды да, ошону мисал кылып келтирейин. Мен өзүмдүн милдетимдин кайсы бир жерин ошол жетекчиме сиз кылып кое аласызбы ушул жерин деп шашып, анан өзүмдүн стилим бар да, шашмалык, анан байкабай калам көп жерденчи, анан ошентип берип коюп турум да. Сиз эле кылып кое аласызбы бул бөлүгүн депчи. Анан ал жетекчим мага бир нече күндөн кийин мындай жакшынакай маанайда эле, бүгүн эми биз WhatsApp аркылуу баарлашкандыктан смайл, быйтыкчаларды кош. Быйтыкчалар биздин виртуалдык дүйнөдө биздин дене тилибиз бул быйтыкчалар да. Күлгөн, кабак бүркөгөн, мурдунан эмне бүтүн чыккан билдиребиз го ошол быйтыкчалар аркылуучу. Анан ошо жетекчим кадимкидей эле Сейил экинчи ушундай кылбай жүрөсүңбү, анткени бул нерсе үчүн сизге акча төлөнүп атат. Анан муну кылганда акырына чейин анан сапаттуу кылып берсеңиз аябай сонун болмок. Болду, мен бул жерде эч кандай таарынып,
нааразы болуп, тескерисинче менде мындай ыңгайсыздык, бир аз уялуу болуп калды да. Эми ошол эле жетекчи стөлдү бир коюп, ооба, мурдунан түтүн чыккан быйтыкчаларды жиберип, мисалы, же болбосо муштумду жиберип, же сөөмөйдү жиберип, экинчи ушундай кайталана турган болсо, бул кызматка мен башка адамды издештирем, мисалы дейм да. Же болбосо экинчи ушундай кайталана турган болсо, анда мен сизди жумуштан кетирем деген маанайдагы нерсени жазса, мен эмне кылмакмын? Бул жерде мамилебиз үзүлмөк, анан көптөгөн иштерде биздин команда эффективдүүлүгүн жоготмок да. токтотмокпуз. Ошондуктан денебиздин тили менен дагы бүгүн көптөр онлайн, виртуалдуу дүйнөдө баарлашып аткандыктан быйтыкчалар менен иштешкенди үйрөнөбүз. Экинчиден Жакшы, сөзүңүзгө каралды. Сиз айтып атсаңыз эстеп кеттим. Мектепте окуп жүргөндө бизде бир агай бар эле да. Ушундай бир ызычуу болуп калганда мектепке чуркап баягы кирип агайга айтып берсек, тынчтангыла балдар. Азыр парталарга отургула, анан айтып бергиле дечи да. Анан биз токтогондо эми айткыбыз келип атат да. Биз күйүп бышып атабыз. Жөн эле ачуубуз келип, анда деген кырып жок кылыш керек. Андан кийин анан сүйлөшчү эле да. Биринчи токтотуп коюп. Анан бул нерсе дагы чын эле адамга көп жардам берсе керек деп ойлоп атам да. Анткени баарлашууда да бул өзгөчө жакшы нерсе да. Ооба, негизи алагай өзгөчө сиз баса белгилеп кетпедиңиз, ачууланып келгенде депи? Биз ачууланып, аябай күйүп бышып келгенде агай кадимкидей токтотуп, өзүнүн дене тили менен мындай тынчтангыла дегенди билдирген да. Балдар, тынчтангыла. Мен жакында эле бир ток-шоу, орус элинин бир ток-шоусун көрүп калдым. Аябай бири-бири менен ызычуу болуп атышат. Аябай. Анан арасынан бир аялга суроо беришти. Ал көп жылдан бери маданият чөйрөсүндө өкүл экен да, ошол жактан. Анан ал үнүнүн тону, өзүн алып отурганы, сүйлөгөнү кадимкидей ошо ызычуу болуп аткан атмосфераны мындай тынчытып койду да. Анан бир жүрөктөгү опколжуп аткан сезимдерди дагы мындай токтотуп басып койду. Демек карасаңар, үндүн тону эле канчалык роль ойнойт, Үндүн тону алыстан угулбаш керек да, мындайча айтканда. Салмактуу да болуш керек сөздүн. Ооба, негизи эле эмоционалдык интеллект деп көп айтып атпаймынбы? Бул бүгүнкү күндүн заманбап ири компаниялардын талабы бүгүн адамдын көбүрөөк эмоционалдык интеллектисине карап алат. Ал канчалык кесипкөй, канчалык укмуш мээси тим эле иш билги болбосун, эгер адамдар менен мамиле түзө албаса, коммуникация кыла албаса, баарлаша албаса, өзүнүн пикирин туура билдире албаса, туура сөз колдонбосо, айланайын канча иш билсең дагы сен биздин коллективди эки ажырымга салып атасың, биздин коллективдеги атмосфераны бузуп атасың деп туруп, акырын сүрүп чыгарып коет да. Ошондуктан мен муну менен айтпайм интеллектуалдык жактан өспөгүлө деп, өскүлө, бирок эмоционалдык менен интеллектуалдык жакты чогуу алып кетсе, бул анда вообще эле сонун супер болот да. Ошондуктан вербалдык эмес маалымат деп айтат. Бул сөз колдонбогон маалымат да. Сөз колдонбогон баарлашуу. Бул аябай чоң роль ойнойт, анткени бул айткан сөздөрүбүздү бекемдейт, же оңдоп түзөйт, же болбосо биздин эмоционалдык абалыбыз жөнүндө маалымат берет, же болбосо адамдар арасындагы мамилени мүнөздөйт же бекемдейт да. Сиз мисалы мени баятан бери денеңиздин тили менен дагы угуп атканыңызды аябай көрсөттүңүз да. Менин көздөрүмдү карап, башыңызды ийкеп, кайсы бир жерден суроолорду берип, бул мага сиз менен ачык баарлашууга, терең теманы ачып бергенге өбөлгө түзүп берди. Демек, эмне болот экен? Дененин тили бул аябагандай чоң роль ойнойт. Эң сонун маек болду деп айта алам. Анан азыркы учурда ошол айткан ойлоруңуздун баарын бир жыйынтыктоочу, бир жакшы ой менен жыйынтыктасаңыз кандай болот? Ооба, эми жыйынтыктай турган болсок, ар бир ушул видеону көрүп аткан өспүрүм демек ушул күндөн баштап өзүнүн баарлашуудагы көндүмдөрүн көзөмөлдөгөндү үйрөнсө эң мыкты болот. Эмнеге көңүл бура башташ керек? Ушул видеодон кийин өспүрүм баарлашып жаткан адамын канчалык кунт коюп угуп атат, баарлашып жаткан адамына кандай сөздөр менен кайрылып атат, жана денесинин тили ал айтып аткан сөздөрдү тастыктап атабы же жокко чыгарат, денесинин тили көбүрөөк позитивдүүбү же негативдүүбү? Анткени дайыма негативдүү, кабак ачылбаган, үтүрөйгөн адамдар менен сүйлөшкүң да келбейт, Ал адам менен отуруп чай да ичкиң келбейт да. Албетте, адам робот эмес, дайыма эле жаркылдап жайнап жүрө бербейт.
Адам кабагы бүркөлөт, адам маанайы түшөт, бирок ошол убакта дагы мындай сылык сыпа түрдө мен бүгүн сүйлөшкөнгө маанайым жок болуп атат. Же болбосо башка убакта сүйлөшсөк болобу, азыр мен сүйлөшкүм келген жок деп эле акырын билдирип койсо болот да. Аны кагып силкип, анан башкага ачуң келип атканда башкадан чыгаруу деген бул туура эмес. Анан ойлорду иреттегенде, ойду ылгаганда, ойду ылгаш үчүн биз жеп аткан, биз алып аткан маалыматты ылгашыбыз керек. Демек, ушул сфераларда бүгүнкү күндөн баштап өзүн көзөмөлдөп, өзүн өстүргөндү үйрөнсө, жана бул видеону мен сунушталат элем бир эле жолу эмес, бир нече жолу көрүп, кадимкидей конспектилеп алып туруп, анан өзүнө өзү подотчетный болупчу, мисалы мен бүгүн сөздөрүмдү, сөз куржунумду алмаштырам, сөз куржунумда уборка кылам, иреттейм, жыйнайм, денемдин тилин көзөмөлдөгөнгө аракет кылам, ойлорумду иреттейм деп өзү менен өзүн өнүктүрүү, өзү менен иштешүү, жеткилеңдикке умтулуу мына ушул нерсе да. Адам өзүнөн өзү эле өнүгүп кетпейт, адам өзүнөн өзү эле бир жеткилеңдикке жетип калбайт, адам өзү менен иштеши керек. Бул талыкпаган эмгек. Бирок жемиши аябай таттуу болот. Жемиши тез эле болот, анан аябай таттуу болот. Ошондуктан өспүрүмдөргө кааларым, эч качан колуңан келбейт дебегиле. Колуңардан ар бир нерсе колуңардан келет. Кыла аласыңар, анткени бизге деле башкаларга берилген, башка белгилүү, атактуу, ийгиликтүү адамдарга берилген эки көз, эки кулак, бут акыл эс баары берилген, тек гана биз ошону кандай колдонуп атабыз. Тек кеп ошондо да. Ошондуктан мен ар бир өспүрүмгө ишенем, бүгүнкү маалыматтан кийин өзү менен иштеш баштайт деп. Анан сизге дагы канат терең ыраазычылык. Ыраазычылык билдиребиз. Убакыт бөлүп келгениңизге, үй бүлөңүзгө мен дагы үй бүлөлүк бакыт каалайм. Анан ушул убактыңызды бөлүп биз менен чогуу жакшы маяк курдуңуз деп ишендире алам. Анан дагы жолу эсиңизге сала кетейин. Бүгүн бизде АХ-Кейжинин эксперти, жумшак көндүмдөр боюнча тренер Сейил Калдыбаева менен маектештик. Ал эми сиздер менен чогуу мен журналист Канат Алмамбетов болдум.